Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. 13 август 2020 жылга карата эпидемиологиялык абал менен тааныштырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Эпидемиологиялык мына биз акыркы убакытта салыштыра турган болсок, 17 июлдан баштап биз статистиканы бириктиргенбиз. Ковид боюнча дагы лабораторный жана пневмония боюнча. Бул жерде бириктиргенде негизинен эң көп көрсөткүчтөр мына 17 июлдан баштап көрсөтүп, бирок бул жерде айтып кетишибиз керек, бул жерде лабораторно подтвержденный ковид боюнча негизинен бул жерде азайыш көрүнүп турат. Бүгүнкү күндө мына салыштырмалуу кала турган болсок, бүгүнкү күндө эгер 75 адам катталды. Клиникалык эпидемиологиялык абал боюнча, пневмония боюнча боло турган болсок, бүгүн бир суткада 235 адам катталды. Бул негизинен ковид боюнча бүт убакытта 17786-ны түздү, пневмония боюнча 23283. Экөөнү кошконубузда 41069 адам бүгүнкү күндө пневмония жана ковид менен ооруган болуп чыкты. Бул абал боюнча негизинен биз бул эгерде жумалап карай турган боло турган болсок, бизде результаттарды салыштырганда, тестирование боюнча ооругандардын санын салыштырганда, бүгүнкү күндө акыркы жумада 6,1% бүгүнкү күндө ПЦР аныкталганы чыкты. Анан дагы бир бизде көрсөткүч, бул репродуктивный число деп аталат. Репродуктивный число дегени бир адам, ооруган адам канча адамды жуктурганга мүмкүнчүлүгү бар деген. Бул боюнча ала турган болсок, бүгүнкү күндө мына акыркы убакта бизде негизинен мына 2 июлда көбөйгөн, 2 июлда 1,9-ду түзгөн, 15 июнда 2,4-тү түзгөн. Анан кийин биз негизинен азайып барып, мына 18 июлдан баштап азайды, 25 июлда кичине көтөрүлдү. Анан кийин мына бүгүнкү күндө 0,65 бир адам жарым адамды эле жуктурганга мүмкүнчүлүк болуп калды. Бул жерде айтып кете турган дагы нерсе, биз бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ыкмасы менен эсептегенде биз 14 күндү алдык, 14 күндү абалда кандай болуп жугуштуу, бул жугуп атат деген маселе. Бул маселеге каратырган болсок, бүгүнкү күндө биз 27%га азайтырдык. Бул негизинен мына биз экинчи эң көйгөйлүү маселе бул каза болгондордун саны. Каза болгондордун санына салыштыра турган болсок, биз бүгүнкү күндө каза болгондор бир суткада 3 адам болду. Бул Бишкек шаарынан бирөө, Ош областынан бирөө, Баткен областынан бирөө. Бардыгы болуп ковид тастыкталган каза болгондордун саны 261-ди түздү. Пневмония боюнча 1218-ди түздү. Бардыгы болуп 1479 адам бүгүнкү күндө тилекке каршы каза болду. Бул жерде дагы бир нерсени токтолуп кете турган боло турган болсок, бул жерде мына мен айтып кеткендей 17 июлда эки көрсөткүчтү бириктиргенибизде бул 0,71 жана 0,72. Бул жерде каза болгондордун саны мына ашып кетти, бирок биз динамика боюнча карай турган болсок, бул жерде кичине азайыш бар. Дагы бир нерсени айтып кете турган болсом, бул оорулуунун абалы боюнча биз бөлүштүрдүк. Мына оорулуунун абалы боюнча бөлүштүргөндө бүгүнкү күндө 13177 же 36,3% бул система жок, мына симптому жок ооругандар, симптому байкалбаган ооруган адамдар. Анан кийин жеңил ооругандар бул 10781-ди же 29,7%-ды түздү. Бул экөөнү бириктиргенде 66% бүгүнкү күндө бул симптому жок жана жеңил ооруган адамдар. Дагы бир нерсени айтып коеюн, бул жерде мына бүгүнкү күндө биз айтып атабыз
69 адам деп атабыз. 41.069 адамды ала турган болсок, алар көпчүлүгү ал көрсөткүч аз деп атат. Тура бул көрсөткүч бизде расмий маалыматтарга караганда, эгерде биз бессимптомный течение менен легкий теченияны алып кошо турган болсок, бүгүнкү күндө эми болжол менен 160.000 адамдын тегерегиндегилер мына ооруп чыкты деп айтсак болот. Дагы бир нерсе бул жерде мына өлүмдүн көрсөткүчү боюнча мына биздин адистер айтып кетип атат, эң негизи бардыгы эле мына ковидтен, пневмониядан каза болуп атат деп. Бул боюнча Саламаттык сактоо министрлиги изилдөөлөр өткөрүп атат, изилдөөлөр бар. Мына мен мисалы акыркы 5 жылды мисал келтире турган болсом, акыркы 5 жылда 2015 жылдан мисал ала турган болсок, 297 адам боло турган болсо, 100 адамдын санына бул жүрөк кан тамыр ооруларынан каза болгондордун саны. 279,7 16 жылы, 275,9 2017 жылы, 265,7 18 жылы, жана 266,1 бул бизден бүгүнкү күндө 19 жылы болгон каза болгондордун саны. Бирок бул жерде бул жүрөк кан тамыр ооруларынан тышкары экинчи орунда бул жерде бул онкологиялык оорулар түздү. 61,1 бүгүнкү күндө көрсөткүч, 100.000 адамдын санына 19 жылда ала турган болсок, анан кийин бул жерде травма жана отравлениялар 39,2, тамак аш органдарынын ооруларынан каза болгондор 32,9, жана өпкө оору дем алуу органдарынан каза болгондордун саны 28,9 адамды көрсөткүчтү түзгөн. Бирок биз 7 айлык 20 жылды анализ кылганыбызда мына 251,5 бүгүнкү күндө бул ИБС деп атайбыз, бул ишемическая болезнь сердца деген жүрөк кан тамырдан каза болгон адамдардын саны. 58,8 түздү, бул онкологиялык каза болгондордун санын түздү. Жана бул жерде айтып кете турган дагы бир нерсе, бул жерде биз анализ кылып караганыбызда 29% бүгүнкү күндө негизинен башка оорулардан каза болгондор, бирок ковид ошол жерде сопутствующий болуп калган. Бул боюнча Саламаттык сактоо министрлиги комиссия аркылуу мына иштерди жүргүзүп атат. Жакын арада бул боюнча так маалыматтарды беребиз. Себеби бул жерде бардыгы эле ошол пневмония менен башка оорудан каза болбой атат, бардыгы эле ковид менен бул баары байланышкан деген маалымат бул чындыкка бүгүнкү күндө жатпайт. Анан дагы бир нерсени айтып кете турган болсок, ошол каза болгондордун мына бүгүнкү күндө мен айткандай ошол расмий түрдө каза болгондордун санын анан летальностьти карап көрө турган болсок, республика боюнча 3,6%ды түзүп атат. Биз иликтеп чыга турган болсок, 29%дын тегерегинде боло турган болсо, бул көрсөткүч дагы ылдыйга түшөт. Анан урматтуу мекендештер, бул боюнча көпчүлүгү айтылган боюнча биз ар бир медициналык картаны карап, изилдеп, бул группалар жерлерде иштеп атат. Ал боюнча кошумча маалымат берилет. Анан дагы бир нерсени айтып кете турган болсом, мен Саламаттык сактоо министрлиги бүгүнкү күндө кандай иштерди алып барып атат, кайсыга көбүрөөк көңүл буруп, приоритеттерди айтып атабыз деп. Биринчиден, өзүңүздөр мына мен айтып кеткендей, биз азайып бүгүнкү күндө ушул каза болгондордун саны дагы, катталгандардын дагы саны азайганын байланыштуу. Бүгүнкү күндө биз көп түзүлгөн, жаңы ачылган ооруканаларды, аларды токтотуп, аларды бүгүнкү күндө заморозить еттик. Алар бүгүнкү күндө профиль боюнча иштей турган ооруканалар иштей баштайт. Мисалы ала турган болсок, мурда Ганси дейбиз, аэропорт Манастын жанындагы семетий обсервациясын мына толук ал жердеги оорулууларды алып чыгып кеттик. Ал жерде дезинфекция иштери жүрүп, ошол жер бүгүнкү күндө толук мына ковид боюнча, пневмония боюнча ооругандарды алынуучу ооруканага даярдалат. Андан тышкары мына биз айткан
инфекциялық оорулар бүгінгі күнде мына құрылып атат, өзіңіздер білесіздер, жаңы 100 койка мына Бишкек шарында урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков баш болып мына капсула салып, Ош шарында анан 70 койкалык бұл оорукана, Атай оорукана Нарын шарында, андан чыкары башка жерлерде капиталдык ремонттор жүрөт, ал боюнча дагы кошумча биз орундарды даярдап атабыз. Негизинен мисалы Бишкекте мисал келтире турган болсом, мына өзүңүздөр билесиздер, бизде республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада негизинен бул жерде кори боюнча, менингит боюнча, острый кишечный инфекция боюнча, гепатит боюнча, башка кишечный оорулар боюнча оорулуулар дарыланган. Ошол оорулуулар бүгүнкү күндө бул жерде дарыланат. Негизинен биз эгерде керек болуп кала турган болсо, кошумча бүгүнкү күндө ачууга даярбыз, бирок негизинен өзүнүн профили боюнча башка ооруканалар иштей баштайт. Анан дагы бир маселе, бул жерде реабилитация боюнча. Реабилитация боюнча айта турган болсом, биздин жумушчу топ, окумуштуулар бүгүнкү күндө алгоритм менен методикалык көрсөтмөнү даярдап атат реабилитация боюнча. Мына биздин медиктер көпчүлүгү бүгүнкү күндө эс алуу десем болот, Ысык көлгө эс алууга барып, мына 2 пансионатта өзүнүн ден соолугу чыңдап эс алып та келет. Андан чыкары биз оорулуулардын толук реабилитациясы боюнча бүгүнкү күндө иш-чаралар жүрө баштайт. Анан дагы бир нерсе, бул жерде мына биз массалык маалымат каражаттарында көпчүлүгүнү мындай талкуу болуп атат. Мына мен ооруп чыктым, менде антитела бар, мен башка оорубайм, мен бет капсыз жүрсөм боло берет деген сөздөр болуп атат. Бул боюнча мен ойлойм, бул туура эмес маалымат. Бүгүнкү күндө эч ким кепилдик бере албайт, кайра оорубайт дегенде, аны жалаң эле Кыргызстан эмес, өзүңүздөр көрүп атасыздар, башка өнүккөн мамлекеттерде дагы кайра ооруган учурларда болуп атат. Ошондуктан мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы бир жолу кайрылып кетем, урматтуу мекендештер. Ушул санитардык эпидемиологиялык нормаларды аткарсак, бет кап кийип, ошол дистанцияны сактап, башка эрежелерди сак болсок, ошого мен үндөп чакырып кетем. Андан кийин бул жерде дагы бир нерсе, мына өзүңүздөр билесиздер, өз убагында кээ бир аппаратуралар жетпей калды эле. Бүгүнкү күндө оснащение боюнча керектүү аппаратураларды жерлерде берилип атат. Жалаң эле саламаттык сактоо министрлиги же өкмөттүн бюджеттен келген эмес. Андан чыкары бул жерде биздин спонсорлор, биздин ишкерлер, биздин патриот адамдар дагы эмне жардам керек деп жардам берип атат. Дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, аларга саламаттык сактоо министрлигинин атынан чоң ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Расмий тилде, эгер уруксат болсо, айтып коеюн. Уважаемые соотечественники, разрешите коротко остановиться об эпидемиологической ситуации в Кыргызстане на 13 августа 2020 года. Мы имели рост действительно новых случаев и COVID подтвержденной, и пневмонии. Как вы знаете, 17 июля у нас была объединена статистика, и резко действительно показатели ухудшились. Тут нечего бояться, потому что мы открыто начали говорить от и ковида подтвержденных, и от пневмонии. Но сегодняшний день мы имеем тенденцию к снижению этих показателей. Я скажу, на 13 августа сегодняшний день за сутки у нас зарегистрировано 75 лабораторно подтвержденных, а клиника эпидемиологически 235. Всего лабораторно подтвержденных 17 786, а пневмонии 23 283. То есть мы сегодняшний день имеем 41 069 человек. К сожалению, у нас есть и летальные случаи. Последний случай, 3 человека, значит, в городе Бишкек 1, Ошской области 1 и Баткенской области 1, 3 случая или 3 человека в результате, значит, заболевания, к сожалению, умерли. Но общая ситуация о тех, кто сегодняшний день, мы лабораторно подтвержденно 261 человека потеряли, а пневмония 1218 человек. Общий 1479 человек. Но здесь все о том, что здесь есть
только ковид-пневмония, нету других заболеваний. И поэтому мы, значит, анализировали. Министерством здравоохранения была создана специальная комиссия. Они выезжают, запрашивают необходимые документы и проводят исследования. Здесь хотелось бы отметить, что не все умершие это от ковид или пневмонии. Когда мы предварительно анализировали, для того, чтобы не было голословно, я хочу сказать, что последние 5 лет у нас была тенденция, вот в основном это значит 52%, около 52% это сердечно-сосудистая патология. Оно сохраняется. Мы, если в 2019 году имели 266,1 на 100 тысяч населения смертность по причинам сердечно-сосудистой патологии, 64,1 онкопатология, травма отравления 39,2, болезни органов кровообращения 32 и болезни органов дыхания 28,9. Когда мы анализировали за 7 месяцев, у нас получилось 251,5 сердечно-сосудистая патология, 58,8 онкопатология и другие патологии. Когда здесь получается так, в основном, значит, в результате других заболеваний умерло около 29% из тех, когда есть сопутствующие заболевания, не основное заболевание, ковид и пневмония. Хотелось бы сказать еще один момент, когда мы изучили течение по степени тяжести больных с ковид, у нас получилось так, из 36,3% это бессимптомное течение. 29,7% это легкое течение. То есть мы почти 66% имеем, значит, бессимптомное и легкое течение. К сожалению, у нас крайне тяжелое течение 4,6% и тяжелое течение 9,8%. Вот отсюда есть, значит, официально, мы говорим официально зарегистрированных 41 тысяч, там свыше 41 тысяч. Если мы будем, те, которые не обратились, но они бессимптомно, значит, болели или у них среднее течение было, но примерно, можно говорить, около 160 тысяч сегодняшний день, значит, переболело по прогностическим показателям и этим заболеваниям. Но нас больше интересуют, значит, смертные случаи, о которых я уже говорил. Мы должны в первую очередь, значит, чтобы снизить, значит, смертные случаи от этой патологии. Но поэтому я хотел бы сказать, уважаемые соотечественники, мы не должны говорить, что сегодняшний день резкий рост, значит, смертных случаев только от ковида и пневмонии нету, но есть и другие патологии, результаты которых сегодняшний день мы, к сожалению, имеем смертные случаи. Но вопрос в плане того, что Министерство здравоохранения сегодняшний день какие, значит, планирует. Первое, вот вы знаете, мы говорим ГАНСе сегодняшний день обсервация семетей. Мы, значит, там полностью почти вывели, значит, больных. Дезинфекция будет, там мы будем организовать, значит, лабораторный корпус и отдельные корпуса для тех, кто имеет и ковид положительный, и пневмонии. А другие стационары, которые мы открыли, мы сегодняшний день, они будут заморожены на всякий случай. То, что вы знаете, что 3 больницы, отдельные больницы, корпуса в городе Бишкек, города Ош и города Нарын, по 100 коек, значит, город Бишкек и город Ош, и 70 коек город Нарын, они будут именно для инфекционной патологии. Вы знаете, многие больницы, которые были перепрофилированы, будут работать по своему профилю. Вы поняли, какие, значит, патологии сегодняшний день. Как я уже говорил, последние 5 лет течение, значит, на примере смертности и распространенность отсюда, значит, заболеваний. Другой случай в плане того, чтобы есть такое мнение, что если я переболел, значит, не буду болеть, у меня есть антитела. Это неверно. Вы знаете, даже в других странах мы читаем, есть повторные, значит, случаи заболевания. Поэтому я прошу, воспользуясь возможностью, уважаемые соотечественники, соблюдать снова санитарно-гигиенические нормы,
противоэпидемические нормы, надо носить, значит, маски, значит, вот то, что мы говорим. Кроме того, значит, соблюдать дистанции, чтобы мы, значит, с вами по возможности, значит, соблюдали противоэпидемические мероприятия. Поэтому никто сегодняшний день не может дать гарантию, что вы повторно, у вас будет, не будет заболевания. По поводу того, чтобы оснащение, значит, по необходимости мы максимально сегодняшний день оснащаем в первую очередь, значит, наши больницы необходимым оборудованием. И дальше сегодняшний день идет. Воспользуясь моментом, я хочу поблагодарить, значит, наших спонсоров, предпринимателей, патриотов, граждан. Кроме того, чтобы Министерство здравоохранения закупило за счет бюджетных средств концентраторы, ИВЛ, другое оборудование, многие наши, значит, люди, они не безразличны, они помогли в оснащении наших лечебных учреждений. Я думаю, что кроме и другие мероприятия, по плану, значит, проводится Министерством здравоохранения, правительством и местными органами власти. Спасибо за внимание.